Açılып atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Оштун Ноокат районундагы Көкжар айлаймагында суга суу тартыштыгын жоюу аракеттери жүрүүдө. Аталган аймакта дыйканчылыкта пайдаланылчу Сапарбаев 1 жана Сапарбаев 2 каналдары пайдаланууга берилди. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Сапарбаев 2 каналынын ачылышына катышып, эми дыйкандарга суга суу үзгүлтүксүз берилиши керектигин айтты. Аталган 2 канал райондун Көкжар, Төлөс жана 12 бел айлаймактарын суу менен камсыздайт. Şimdi önümüzdeki faizi 25 faizinde düştü. Şu kolduğumuzda daha bir başı kullanmayı yeter. Kanaldan eski satışlar yok böyle. Bazı sular çoğuladı. 300 litrlik arık. Дыйкандарга кандай тартипте бөлүштүрүлүп берет ушундай суу? Бул дыйкандарга ар бир дыйканга саат поля поля кылып мурабы менен өзүм бөлүштүрүп берем. График болгонмун. Бир дыйкан 6 саат суу ичет. Bir sutkada. Ошентип орон кылып, этеп тапып жылдырып беребиз. Эң ылдыйдан баштайбыз. Сапарбаев 2 суу каналынын курулуш иштери 2022-жылы башталып, 3 жыл дегенде бүткөрүлдү. Ага Азия өнүктүрүү банкынан 376 миллион сом каражат бөлүнгөн. Каналдын узундугу 20 чакырымды түзүп, бир эле учурда 3 айлаймакты суга суу менен камсыздайт. Мындай шартка эң оболу жергиликтүү дыйкандар кубанып турушат. Анткени суу сарамжалдуу пайдаланылып, тартыштык жаралбайт деп үмүт артышууда. Жерде 3 айыл өкмөт ушул канал менен суга суу менен камсыздалат. Ички чарбалык каналдан 7 каналда жаңы курулмалар курулду. Жалпы 5600 гектар жерге суу берилүүдө. Азыркы убакта биз ушундай саясат жүргүзүп атабыз. Кайсы айыл өкмөт бизге ушул өткөрүп берсе, ушул каналдарды биз өзүбүз баланска алып туруп, анан кийин ушундай тазалап, ана бетондуу иштерин жүргүзүү боюнча. Себептен эң негизги максат биз деген сууну дыйканга убагында тиешелүү сураган көлөмдө жеткизип берүү жана суунун жанагындай жоготууларын азайтуу. Аталган 2 каналды оңдоп түзөө зарылчылыгы көп жылдардан бери айтылып келчү. Себеби каналдын өзүндө суу жоготуулар көп болуп, эгин талаларына жетпей көйгөй болгон. Эми суу жетишерлик көлөмдө келип турса эле, андан ары дыйкандарды камсыздоодо маселе жаралбайт. Мындай лоток каналдар болгон сайыз мезгилине калган, бузулган, тешилген, укуланып калган. Ал эми ошо проекттин алкагында ушундай монолитный каналдар курулуп атат. Бул эми ошо судун экономдуу пайдалануу үчүн жакшы болду да. Коромжук учурабайт. Анан кийин эртерээк жетет дыйканга. 1 гектар жерибиз бар, алма эккенбиз. Азыр эми жакшы кыйла, суулар кеңири кеп калды. Жакшы. Суу тартыштык болот чындап эле, анан айрыкча сезем маалда. Бирок азыр эми мынантип мына ошо ОПУда иштегендер, ушу суу неме карагандар жакшы шарттар түзүп атышат, жакшы, Кудайга шүгүр. Эми анчалык эле көп суудан кыйналган учурубуз азыраак болуп калды да, кыскасычы. Быйылкы жылы республика боюнча суга сууну үзгүлтүккө учуратпоо максатында мамлекеттик казынадан 5 миллиард сом бөлүнгөн. Ал каражаттан жазгы тала иштерине даярдык көрүү жана арык каналдарды оңдоп түзөө жумуштары каралган. Статистика боюнча айтсак, быйыл жалпы 500 чакырым канал жаңыланып тазаланат. Бүгүнкү күнгө карата анын 370 чакырымда тиешелүү жумуштар аткарылып бүттү. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузриков, Ош.